Биздин мазхабта жок, важип да, сүннөт дагы эмес деп жооп берсе, эл аны жаман сөзгө алды. Мен Чубак ажынын видеосун ага жиберип койсом, мени блоктоп койду. Бул кат аманат. Жо, бизде акыйка туугандар сүннөт бул. Важип эмес го, бирок сүннөт. Бул талашсыз сүннөт. Акыйка деген эмне өзү? Акыйка деп 7-чи күнү бала төрөлдү, 7-чи күнү кан чыгаруунун атын акыйка деп коет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Куллу гуламин муртаханун би акыйкатихи." Ар бир бала залогто өзүнүн акыйкасы менен. Мааниси эмне? Алланын алдында ал аманат болуп калат акыйка бергени менен. Мындайча айтканда, кан чыгарып койдуңузбу? Аллага аманат койду. Алла аманатка кыянат кылбайт да. Түшүнүктүүбү? Ошого пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: амалынан белгилүү бары, уул болсо 2 кой, кыз болсо 1 кой. Мүмкүнчүлүк. Таптакыр бүгүн бирөө кембагал мүмкүнчүлүгү жокпу? Күнөөкөр болбойт, эчтеке эмес. Бирок мүмкүнчүлүгү барларга ушу сүннөт. Ошол пайгамбарыбыз айткан 7-чи күнү деген. Бүгүн төрөлсө 3-чү күн. Санайсыз 1 деп, келерки 2-чи күн 7-чи күн болот. Ошол күнү кан чыгарылат. Жана ат коюлат, чачы алынат, чачы. Ат алын, жана ошол кою муздалат. Чачы алынгандан кийин, чачы канча грамм чыкса, ошончо граммды күмүш 5 грамм чыктыбы? 5 грамм күмүштү садака кыласыз бейбечарага. Чачты жерге көмүп коесуз. Ушуну акыйка деп коет. Күмүш бүгүнкү күндө 1 граммы 62 сом. 5 грамм чыкса 310 сомду садака кылып коесуз. Эгерде изделие кылсаңыз дагы жакшыраак, кичине кымбатыраак болот. Кандай болсо дагы чачты бирок этияттап алыш керек. Мына одноразовый бритвалар менен жакшынакай кылып, себеп эненин ичиндеги жүргөн чачты алчы. Ал зыяндуу чач болот. Эненин ичинен чыктыбы? Аны алып коюш керек. Ошо 7-чи күн. Ушуну акыйка деп коет туугандар. Бул мүмкүн бул дамыла кичине кабары жок болуп калса керек оюмча. Эми адамда болот да, эми баардыгы эле ылдыйда болуп калат. Атак талашсыз бул сүннөт тасырлар. Макулбу? Фик темасын жакшы түшүнүү үчүн кыргызча китептерди сунуштасаңыз. Фик темасы боюнча кыргызча китеп билбейт экенмин. Жансыз нерселерге дагы көз тиеби? Мисалы, үй, машине, буюм жана башка тиетпи? Жансыздарга да тиет. Парилкага киргенде денеге бал шыбап кирсе болобу? Айтайын дегеним, денеге пайдалы болот экен, же убал болобу? Же эгерде бул бал адамдын ден соолугуна байланыштуу болсо, эч кандай убал болбойт. Эгерде жөнөкөй болсо жакшы эмес. Фихи шифаун линнас. Алла Таала айткан Кур'ан-ы Каримде, балда адамдарга шифа бар деген. Балда ичкенде дагы, сыйпаса дагы, акылуу, бардында балда шифа. Алла айткан муну да. Инсан эмес. Каза орозолорду 1 күн кармап, 1 күн кармабай кутулса болобу? Же 30 күн үзбөй кармоо керекпи? Жок, боло берет. 1 күн кармаңыз, 2 күн кармабай коюңуз. Каалагандай, бирок казаны кармап беришет. Ал каффара да болбойт. Мына фарыз казасын айтып атат. Эгерде Рамазан айда атайлап туруп, жеп алса, ичип алса, же болбосо билип туруп, жубайына кошулуп отурган болсо, анда 60 күн каффара ошол үзгүлтүксүз кармалат. Ошол. Ата карыздар мындай эле. Устаз, нике шакек такканы болобу? Нике шакек такканы болобу? Жок, бул биздин исламдагы адатта эмес го, бул христиандардан келген го да. Бизде болбойт. Кандай жакшы. Бүгүн баяндарыңыздын бирин угуп жатып, мындай суроо пайда болду. Мусулман адам тозокко убактылуу гана түшөбү? Күнөөлөрүнө жооп берип бүткөндөн кийин бейишке киреби? Же тозокко түшкөн мусулман түбөлүк калып кетеби? Жок.
Müslüman kişi эгерде күнөөлөр болуп отурган болсо, дозокко убактылуу имандын берекесинен түбөлүктүү дозокто калбайт. Сөзсүз чыгат. Бейиштен орун алат иншалла. Бирок канча жыл күйөт, кандай болот? Кудай сактасын. Тозокко баарыбызды бир күнгө деле, бир саатка салбасын Алла Таала. Бир секундка жөн эле шам чыракты күйгүзүңүз дагы колуңузду могу бармак бар го, манжа. Ошо сөөмөйүңүздү мындай коюп көрсөңүз, чыдайсызбы ошого? Дозок тамаша эмес да ал. Мен үйлөнгөнүмө 1 ай болду, келинчегим кыз чыкпай калды. Мен эмне кылышымды билбей калдым. Үйдөгүлөрдөн уялдым, айтыштан. Сөзгө калып кетеби деп, эмне кылсам болот? Чоң той бердик эле, уялып жатам. Эч кимге айтпадым. Келинчегимден сурасам, зөкүрлөр зордуктап кеткен дейт. Билбейм, бирок Кудай билет эмне болгонун. Аны эмне кылышты билбей атам. Өзүм эч кыздарга барчу эмесмин. Эч кыздарга барчу элем дейби? Барчу элем. Эч кыздарга барчу эмесмин болуш керек. Сураныш жооп берип коюңузчу. Эми карап көрүңүз эми. Ошого чейин эми үйлөнгөнгө чейин, баш кошконго чейин жакшынакай сурап тактабайсызбы анан? Чоң той берип алып, андай кылып, эми мындай болуп калды деп. Эми өмүр бою кыйналасыз да, эми чын айтсамчы. Ошон үчүн ыраазы ушундай күмөндөн тиякта кеттиби? Болбойт. Ошон башынан көрүш керек. Ошон туугандар, мына зынанын кесепети, эркек менен аялдар аралашып жүргөнү келери кечке танса вечеринка туулган күн мына баракет-саракеттердин кесепети мындай болот. Эми тиги кызга да кыйын да, ал дагы бирөөнүн кызы. Эмне деп айтасың эми? Мына балага дагы кыйын эми. Эмне деп чечесиң? Ушунун бардыгына биз алдына ала чарасын көрсөк болот эле го. Алдына ала кыздар кыздардай болуп, балдар балдардай болуп, жакшынакай бойго жеткенден кийин ак нике менен кудалашып, жакшы бир той берип, патасын алып жакшы жашаса болот эле го. Мына жөндөн жөн жашыруун сүйлөшүп, сүйүшүп, күйүшүп дегендин акыбети мына менен да. Кыйын да маселе. Жакында уулду болом иншалла. Аллахтын аты, Аллахтын аттарынан коёюн дедим эле, Ал-Хади деген ат чагып турат. Болот? Абдул-Хади. Ал-Хади деген Алла Тааланын аты, Абдул-Хади. Хидаят берүүчү деген сөз. Хидаят берүүчүнүн кулу деген мааниде болуп калат. Мен фотоаппарат менен сүрөт тартууну үйрөнүп аткам. Өзүм үчүн жаратылышты тартып, бирок жаныбарларды, адамдарды сүрөткө тартканга шарият жол береби? Шарият жол бербейт. Зынаны жек көрүп, зынадан коргонуу дуасы барбы? Кантип сактанабыз? Я Алла, зынадан сакта деп эле сактанасыз. Жана зынага чакыруучулар бар да. Ошо чакыруучулардан сактаныңыз. Алла Таала Кур'анда "Вала тaqrabu zina" силер зына кылбагыла деген жок, зынага жакындабагыла деген. Зына кылуу менен зынага жакындоо эки чоң. Музыка зынага жакындатат. Пайгамбарыбыз айткан, көз зына кылат деген. Кулак зына кылат деген. Тил зына кылат деген. Кол зына кылат. Мааниси эмне? Намахрамдарды карап. Ошолор менен сүйлөшүп, ошого алып барып коет экен да. Ал интернетте балакет-салакеттердин баардыгын жылаңачта көрө турсам, ошо зынага алып барат сени. Точно алып барат. Ансыз деле зына кылып аткан жазылып атат. Ошону сактаныш үчүн, алхамдулилlah, жүрөгүңүзгө иман келип калыптыр, Алла ыраазы болсун, мубарак. Бул өтө чоң жакшы нерсе. Жүрөөдөн күнөөдө эсептөө, жек көрүү иман бул. Бул иман. Алты жыл мурун бир бала менен сүйлөшүп жүрүп, эч кимге айтпай нике кыйдырып алдык эле. Өзү мечитке кетип жатканбыз. Бирок мечитке жетпей бир молда чыгып, сүйлөшүп калып, жолдо эле чайханага сыяктуу жерге кирип, нике окутуп койгонбуз. Жигитимдин досу жана анын аялы бизге шерик болгон күбө. Ошол нике өткөн болобу? Бирок маркум чубагачы жайлары жаннаттан болсун, көчөдө кыйылган нике өтпөйт деген баянын угуп калдым эле. 6 жыл болсо дагы кыздык белгиме тийген эмес. Айылга алып барып, бир аз той кылып кийин тием деген. Арадан ушунча убакыт өттү.
Кийин кызганычтан урушуп кетип 3 талак деген эле. Азыр эми жакында айылга кетмекчи болуп жатабыз. Барып башынан ата энебиздин астында нике кыйып жашасак болобу? Мына өзүңүздөрдү алдабаңыздар да, ачык айтыңыздар сөздүн бардыгын. Эгерде ошол эки күбө менен турмушка чыктым, макул деп коюлган болсо, нике жүрөт ал. Көчөдө болобу, асманда болобу, суунун үстүндө болобу, айырмасы жок ал. Нике жүрөт. Эки күбө бар, болду. Макулун бердим деди, кабыл алдым деди, нике жүрөт, болду. Хутба айтпаса дагы, башка махри айтылбаса дагы, бул уже жүрүп калат нике. Ошодон кийин 3 талак болгон болсо, кайда үйрөнө албайсыңар. 3 талак берилгенден кийин бүттү. Бирок кеп ошо 3 талак түштү, түшпөдү, муфтиятка барып 15-чи кабинеттен сураңыздар. Эгер 3 талак түшүп калган болсо, анда жок болду. Аялдар фарыз намазында рүкүгө бараарда, саждага бараарда, тураарда үнүбүздү чыгарып айтабызбы? Эркектер үнүн чыгаргандай, же үндү чыгарбашыбыз керекпи? Жообуңузду күтөм, рахмат. Жок, аялдар эч бир нерсе үнүн чыгарбайт. Бардыгын үн ичинен окуйт. Такбирлерди, бардыгын. Саламдарды дагы. Жума күнү өткөн адамдын сообу кандай болот? Ошол тууралуу айта кетсеңиз. Шейит деп айтылган. Сизге суроо берейин дедим эле. Ашура орозосу тууралуу сурайын дегем. Ашура дегенде мааниси кандай, эмне себептен Ашура күнү деп аталып калган? Мүмкүн болсо толугураак айта кетсеңиз, Алла ыраазы болсун. 10 Мухаррам. Исламдагы биринчи ай, мына күн менен эсептегенде январь болуп атат го. Исламда ай менен эсептелет, ай менен. Күн менен эмес. Ай менен эсептелет, ошо айдын, ай менен эсептин хижри деп коебуз, муну биринчи айы Мухаррам болот. Азыр биз Ражаптабыз, 7-чи айда. Bundan keyin Şaban 8-ci ay, Ramazan 9-cu ay. Muharram деген birinci ay. Oşo birinci aydın 10-cu günü, 10-cu Muharram, oşonu Aşura dep koyat. Aşura деген 10 деген söz. Bunun oşo kasiyeti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oroza tutkan. Tora Medinaga kelgende jööттөр oroza karmayt eken, jööттөр. Peygamber soradı, "Emne üçün oroza karmaysaňar?" dese, Bul günü Allah Taala Firavundun zulümdüğünden Bani İsrail'de kutkargan gün oşoga şükür kılıp oroza karmayız deydi. Firavund Allah Taala bardık askerlermen suga çöktürüp Musa peygamber jana Bani İsrail'de sudan kutkargan gün oşol Aşura bolчу. Peygamberimiz aytkan biz sizlerge karaganda akıllıraakpız dep egerde kийинки жылы men tiri bolsam uşuga bir gün koşup karmağına buyurat elem degen. Demek 9 10 10 11 de ili 10 11. Oşonu Aşura dep koyat. Bu sünnet oroza. Uktap atıp, uyku sırap 3 talak dep aytsa, talak düşöbü. Kүйөөм uyku sırap aytıp aldı. Kayra oygonup surasam, özü aytkanında bilbey kalıptır. Jo, uyku sırap aytkanı al düşpeyt al. Uktap atıp, aytkanı düşpeyt al. Uktap atıp kança aytsa da düşpeyt. Men жаңыда намаз окуп баштадым. Балам, кызым 5 маал окуйт. Менин суром, менде зоп бар. Арака кылынган жаңгактын гүлүн ичсе дарылык касиети жакшы дейт. Ичсе болобу? Арака ичсе болбойт. Жалаң кыз төрөсө, уулга пландатып, врач менен сүйлөшүп төрөсө болобу? Врач мынчанчы күнү кошуласыңар, ошондо уул болот деп эсептеп берет. Же мында эсептетип бойдон бүтүргөн күнөө болобу? Şirk emespi деп эле коркуп жатам. Алар биз себепчибиз, калганын Алла берет деп жатат. Эмне кылсам болот? Эң туура айткан, Алла берет баары. Эми айткандарды неме кыла берсеңиз болот, эчтеке эмес, пландашып дегендей деп ар бир өзү врачтын, тажрыйбалуу же алымдардын ошо тажрыйбалары бар. Уулду болоюн дейт, бирөө кызды болоюн дейт, бирөө перзентти болоюн дейт. Аткырсаңыз эчтеке эмес, бул ширк болуп калбайт, күнөө пүнөө эмес бул. Албетте ошо bilip koyunuz точно Allah берет. Бербесе Allah бербейт. Уулду дагы, кызды дагы. Сизге жана үй бүлөңүзгө, рызкыңызга, жашооңузга Allah берекесин. Баарыбызга. Сизге бир суроо бар эле. Пособия жөнүндө балдардын пособиясыны ата энесинин кимиси иштеткенге укуктуу. Жана пособиядан кайнене менен кайнатага бериш керекпи? Жо, балдардын пособиясы балдардын өзүнө иштетиш керек. Atası alabı, enesi alabı ayrılması yok. Özlerine işletse. Açsa anan özüngөр işlet kere. Bir sorum var ele, ustaz. En baktısız adam dep kimde aytabız? İmansız adam, en baktısız adam.
3 жол талак алгандан кийин күйөөсү менен аялы сүйлөшүп SMS жазышканга болбойбу? Бул биринчи суроом. Экинчи, кайра жашайбыз деп жатабыз. Экөөбүз тең кайра никебизди кантип жандандырсак болот? Боюмда дагы бар. Жок, 3 жол талак эгерде болгондон кийин кайра SMS болбойт. Анын бир шарты 3 жолу талак түшүп калдыбы? Эми 3 ай этек кириңөр. 3 хайыз. Эгерде боюнда болуп калса, төрөгөнгө чейин башкага турмушка чыга албайт. Төрөгөндөн кийин нифас болот, андан кийин тазалангандан кийин биринчи азыр талак берген күйөөсүнө эмес, башка күйөөгө турмушка чыгыш керек. Эгерде турмушка чыгам деген ниети болсо, биринчи күйөөсүнө ал болду, адал болбойт ал. 3 жолу берип койду ал. Болгон огун атып салды, эми каяктан эми? Эгерде боюнда эмес болсо, анда 3 айыз күткөндөн кийин, ушу 3 айызда идда деп коебуз. Ошодон кийин анан турмушка чыгыш керек. Эгерде экинчи күйөөсү алган, буга жагып алган болсо жашай берет өмүр бою. Эгерде карап туруп, жок, андан кой деп мисалы талак бере турган болсо, анан дагы 3 ай күтөт. 3 айыз күтөт да. Эгерде экинчи күйөөсүнө да балалуу болуп калышы мүмкүн да. 3 айыздан кийин таза чыккан болсо, анан биринчи күйөөсүнө нике кыйганга шарият уруксат берет. Сизден сурайым дедим эле. Менин биринчи жолдошум мага талак берген эмес. Жүзүмө да айткан эмес. Телефондон дагы, бюродон да айтырган эмес. Бирок ЗАГСтан өзү биринчи сотко кайрылып, заявление жазып, мени менен ажырашкан. Андан соң үйлөнгөн. Мен да үйлөнгөндөн кийин экинчи күйөөгө турмушка чыккам. Ошондо мен талагы бар болуп экинчи турмушка чыктымбы, же экинчи турмушта никем кабыл болгон жокпу? Талак деп аталат. Сот аркылуу ЗАГС чечип салдыбы? Арыз заявление бердиңби, ажырашуу бүттү. Бул талактын ордунда. Андан кийин иддасы өткөндөн кийин экинчи нике кыйылган болсо, экинчи никеңиз дурус болуп эсептелинет. Ошо сот ажыраткандан кийин ошол эртеси күнүнө чыгып алган болсоңуз, ал нике эсептелбейт ал. Мен кызымды өзүм жактан Лейлектен жуучу келип жатты эле. Кызым ал жак алыс деп жатат. Бирок көңүлү бардай. Алып качып эле кет десем, кызыма зулумдук кылган болбоймунбу деди. Зулумдук кылган болсо. Бул кой беле, тоок беле алып качып кетет. Инсан да бул. Ошо кантип болсун? Урматтуу устаз, соода саттыкка дем салдырса болот. Устаз, маркум адамга 70 000 зикир толтуруу керекпи? Кандай кылынып толтурулат? Керек деген зарыл эмес эми. Ла иляха иллаллахны, ла иляха илля анта субханака инни кунту миназ залимин. Канча жол айтсаңыз, эми алымдардын тажрыйбасы 70 000 жол айтып, ошонун сообун багыштасаңыз, иншалла улуу соопко ээ болосуз. Ага дагы сооп болот. Намаз учурунда кичине заара тез кыстап жатат. Чыгып кетпесин кеткенсип эмне кылсам болот? Караңыз. Бул зарада ушундай бир васвасага кирет да. Эгерде ушу дарат чыгып кеткендей болуп атабы? Чыгып кеткенсе атады. Толук ишенсеңиз, карасаңыз, жыты же чыкпаса, же үнү болбосо, макулбу? Бул дарат бузулбайт. Эгерде зара отурган болсо, намаз окугандан кийин карап көрүңүз. Тамчылап кеткен болсо, анда дарат дагы бузулат, намаз да бузулат. Кайрадан алыш керек болот, кайрадан намаз окуш керек. Кайненем намаз окуп жатканда бизге карап ишара кыла берет. Аны алып кой, муну мынтип кой деп, ашыкча ишара намазды бузат деп угам. Намаз бузулуп калабы? Намаз бузулуп калат. Намаз бузулуп калат. Моргко иштесе болобу же шариятка каршыбы? Иштесе болот моргко. Бирок ал жердеги ушу адептерди сакташ керек. Өлүктөрдүн уят жерлерин карабаш керек. Анан ошо өлүктү ошо моргко алып келгенде жакшынакай урмат сый менен мамиле кылыш керек. Ыргытып тепкилеп тияка бияка мындай кылып жii ыргыта турган нерсе эмес ал. Шарият ушуга чейин өлүктү акырын жуугула деген. Акырын кармап, акырын коюлат. Урматтайт. Тирүү кезинде кандай адам урмат сыйга ээ, өлгөндөн кийин да ошондой урмат сыйга ээ. Ошон үчүн этиятташ керек. Бир хадисте келет. Өлүктүн сөөгүн сындыруу тирүү кезинде сындыргандай дейт. Ошончо айыбын жаап, жакшынакай кылып, үлгү алып, мисалы моргто иштей турган болсо карап.
Тамыла биз жакында халал кафе ачайын деп жаттык эле. Ошого муслим деп ат койсок болобу баламдын аты? Боло берет. Анан күйөөм ичип жатат. Анча мынча бир тойганынан айрылган, сыгылып эле иче берет. Эмне кылсак ичпей калат. Алланын жолуна даватка чыгарыңыздар. Билбей талак ала албай, анан экинчи күйөөгө тийип, нике окутуп 3 балалуу болдум. Биринчи күйөөм талак бербейм дейт. Эмне кылсам болот? Азыр күйөөм балдарымын атасы Москвада, келсе жашасам болбойбу чогуу дейт. Караңыздар да, бул дин мындай эле тартипсиз, өз каалагандай эмес да. Биринчи күйөө турум эме талак бере элекпи, башкага чыга албайсыз. Эгерде жашаңыз келбесе, ата энеңизди ортого салыңыз. Мамлекет деген бар. Сизди карасын, баксын. Таптакыр жылдызыңар туура келбесе, ажыратсын. Ага чейин зулумду кылбай, бири-бири менен жакшы мамиле кылып жашасын. Анан башка боло турган болсо чыгат да. Бирөөнүн никесинде болуп эле экинчиге чыгып кете береби? Бул кандай бул? Мен читештирип алгансып, бир орунда жума намазын окуш макру деди. Имам хатиптин замы. Жок эми мындай эмес, бир жерде эле намаз окугандан макру. Кандай максатта айткан билбейм, бирок намазды окугандан кийин жылып окуган, кыямат күнү ошол жылып окуган жерлериңиз күбөлүк өтөт. Ордуңуздан эле окуй берсеңиз деле боло берет. Бир ок менен 3-4 кекилик атсаң арам болбойбу? Бисмилла деп атам дейт. Бир ок менен кандай 3-4 кекилик атат? Мону тизип алып туруппу? Чачма менен чачырап кеткен, Мындай караңыз да, ок боюнчачы тешүү эмес, кесүү шарт. Билип коюңуз. Шарият биздин мазхабта өзү мындай кылып, шариятыбызда уштуу нерсе менен болсун дейт да, уштуу. Мисалы, кийик мындай оттоп аткан экен, кетмен мен башка бир чаап өлтүрдүңүз да. Түшүнүктүбү? Өлдү го? Бул адал эмес. Бул адал эмес. Бир чаап өлтүргөн. Бул адал эмес. Анын үчүн кесиш керек. Жапайы жаныбарларды эгерде кармап алсаңыз, аны сөз муздаш керек. Эгерде кармалбайт да, узактан деле кесе турган менен атсаңыз, ичине деле тийди да, же санына тийип өлүп калды. Адал сизгечи. Кекиртегинен канчыкпаса дагы. Жапайы жаныбар да бул. Бисмилла, Аллаху акбар дедиңиз. Бирок бул биринчиси. Экинчиси тиги кесе турган болсун да. Теше турган эмес. Мына чачмаңыздар тешет, кеспейт. Түшүнүктүбү? Эгерде уламалар мынага чейин айткан. Күл бар го, күл. Ошого мындай парикти коет. Коюп туруп, мына жактан атканда ушуну жыгытпай кесип кетсе, бул ок кесет деп эсептейбиз. Түшүндүңүздөрбү? Даже тоголок болсо дагы. Бизде өзү шарт уштуу болуш керек. Терини кессин, тешпесин. Тиги баягы өзүнүн күчү менен, давление менен урганда, макулбу? Ошонун менен өлүп калдыбы? Же кескенден кийин канчыкка менен өлдүбү? Кеп ушуда. Кесүү менен тешүүнү түшүндүңүздөр да? Кээ бир автоматтардын октору бар ушундай. Атсаң, жөнөлөр деп тешип, кесип бардыгын жасап кетет ал. Алар адал. Кийик атасы башка. Чачманыкын көбүнчө кекиликтерден көргөнбүз, ичинен издеп атып зорго табасың да. Баягы жеп атканда эмелер эттердин арасынан чачманы табасың. Сыртынан карасаң эч кандай кан чыккан эмес. Тешип кеткен, кескен эмес. Кескенде кан чыгат эле. Ошон үчүн өзүңүздөр мына охотниктер жакшынакай караңыздар. Ошону огуңуздар кандай экенин мен билбейм. Жаа менен, же болбосо азыркы мен кээ бир алымдардан укканым да, кээ бир алым жаага жетпейт. Тузак жана башка мисалы. Капкан немелерде уже кесе турган. Анан тузакта коем кармап аласыз да тирүү элечи. Азыр айта турганыбыз, кээ бир алымдар айткан, азыр ушундай заманбап октор чыккан, аны кесет деген да. Ошондо кесе турган болсо талашсыз. Себеп мен бунун өзүн охотниктердин азыркы ок илимин мен билбейм. Кесеби, тешеби, ошону сиздерге таштайбыз да. Аны карап көрүңүздөр да.
Бисмилла, эгерде кармап алган болсочу, угуп алыңыздар. Кармап алган болсо сөзсүз кекиртектен бисмилла Аллаху акбар союш шарт. Жүрөк-бүрөккө бычак сайыр менен ал адал болбойт. Кармагандан кийин, тирүү кармап алгандан кийин. Даже мынага чейин ок менен бисмилла Аллаху акбар деп аттыңыз. Теше турган эмес, кесе турган менен. Бирок барсаңыз тирүү таптыңыз. Кийикти жана башкалар тирүү таптыңыз. Макулбу? Ошону карап тура берсеңиз, арам өлүп калат. Тирүү тапканда жаны бар экен да. Бисмилла Аллаху акбар деп муздаш керек. Эгерде ушундай аттыңыз, барсаңыз өлүү экен, ал адал сизге. Түшүндүңүзбү? Демек ушундай деп билип коюңуз. Үй жаныбарлары жана жапайы жаныбарлар деп бөлөбүз. Үй жаныбарларына сөзсүз муздоо керек. Бисмилла Аллаху акбар. Жапайы жаныбарларга кекиртегине муздалбаса дагы бир жерден кан чыкса эле болду. Шарт экөөндө тең бисмилла Аллаху акбар айтылыш керек. Balıkты karmap geldiğiniz çakada turap da anam kıymılda olur. Anam başka çağır bismillah Allahu akbar başka çağır koysanız qanday olur? Balık boyunca мындай. Balık boyunca bunu muzdabастан туруп адал бол. Балыкты муздаган кереги жок. Пайгамбарыбыз айткан, чебиртке менен балык муздалбастан туруп адал деген. Ошол бойдон куруп жей бересиз. Буларга бисмилла Аллаху акбар жок буларга. Муздоо жок да. Жегенде бисмилла деп жейсиз, бирок муздоо жок. Балыкты кармадыңыз, закидышка тор менен кармадыңыз, кандай балекет кармасаңыз дагы балык адал. Бир гана сүрөттө болбойт. Бизде Ханафи мазхабта. Тофи деп коёт. Тофи дегени өз ажалы менен өлгөнү. Кандай билесиз? Ал мындай калкып калат. Ичи асманга чыгып көтөрүлүп калат. Ошону жесе болбойт. Бирок эгерде суу, ошо дарыябы, океанбы, көлбү, буну толкундатып жийикке чыгарып койгон болсо, жийикте караса өлүп калыптыр да, аны жей бересиз. Түшүнүктүбү? Аны жей бересиз. Ток менен урдурганы, башкалар менен сеткалар, петкалар, адамдын бир действиясы менен кеткен да, а баягы калкып калганы, ал эмеси өз ажалы менен ал болбойт. Бутун, үй жаныбарларын бутун байлаштык сүннөтпү? Байлап коюш керек. Бирок төөдөн башкасы, төөнү байлап отурбайт. Нахр деп коет, төөнү байлап отурбайт. Беркилери муздалат, а булар нахр кылынат, адына сайла. Так. Катымы өткөзүү үй шартында шариятыбызда кандай жол жободо? Анан аял эркек бөлөк отурабы? Кандай мал жандык жетиштүү? Эми катым деп өзү Кур'ан-ы Каримди баштан аягына чейин окуганды айтат. Бирок бүгүнкү күндө бизде ушундай бир жакшылыкта, же болбосо ушундай бир кээде жамандыкта, анан үй алганда, үй салганда ушуну ата катым Кур'ан кылып коебуз дейт. Эң жакшысы карыларга айтыңыздар, баштан аягына чейин окуп койгон өтө жакшы. Туугандарды чакырып, ошол жерде анан кичине исламдын баалуулуктары боюнча сөз болсун, анан эркектер өзүнчө отурсун, аялдар өзүнчө отурсун, бул жакшы болот. Ата энем эң күчү кызын атамдын бир тууган карындашына 8 айында берген. Ата энем эң күчү кызын атамдын бир тууган карындашына 8 айында берген. Эжемдин кызы жок болчу. Ошого сурагандан берген экен. Жана атамдар фамилиясын да өткөзгөнгө макул болушкан экен. Азыр апам кыжаалат болуп жатат. Ал сиңдибиз өзүнүн атасы, апасы билбейт. Бир туугандарын биле элек. Сиңдибиз шүгүр эч нерседен кем болгон жок. Жакшы өз кызындай карашкан. Сиңдим 18 жашка кирип калды. Баккан эжем менен жездеми ата апа деп өстү. Биздин ойлондурганы сиңдин башындагы жоопкерчилик өз ата энесинде болобу? Азыркы учурда айтышыбыз керекпи сөзсүз. Эжеме айталы ата энесин бир туугандарын десек, кийин деп айтат. 18 жаш бала эмес го, акылдуу эле го, Кудай кааласа. Жакшынакай түшүндүрсө болот. Бирок билиңиз, өзүңүздүн атаңызды ата деңиз. Өзүңүздүн атаңызды ата деңиз. Шарият ошол дейт. Кимде ким өзүнүн атасынан башка атаны ата дей турган болсо, жакшы болбойт бул. Бул күнөө болот ал. Жаманбы, жакшыбы, кимдин белинен, кимдин бел суусунан ошол ата болот. Кыямат күнү ошол менен чакырылат.
Мен 3 жаштагы кызымды бала бакчага берсем болобу? Ал жерде эркек балдар менен аралашат. Жеген тамак ашы кандай билбейбиз да. Адалбы, арамбы, ошонусун мен кыжалатка салат. Билгиле да эмнеге сурагыла, кыжалат болбой эле. Арамбы, адалбы, ким бышырып келет, ким муздап келет, эт каяктан? Жаш бала ойнай берет, кыздар балдар айырмасы жок. Сүйүү барбы, жокпу, же сүйүүгө ишенсе болобу, болбойбу деп. Кантип эле? Адамдар кызык. Сонун суроолорду берет да. Зерикенде жазган го дейм. Эжем менен жездем экөөсү көп урушат. Ортодо 2 баласы бар. Көп эле жолу аракет кылышты. Жездем дааватка чыккан эмес. Динден көп түшүнүгү жок. Эми жашабайбыз деп жатышат. Кантип үй бүлөсүн сактап калса болот? Ажырашкандан башка жолу барбы? Жок, ажырашпасын. Кудай кааласа, жакшы бири-бирине мамиле кылышсын, бири-бирин урматташсын, чогуу дааватка чыгышсын. Ага жооп берилди го дейм, а?